Şu жер titrөө болду дегенше бул өзү бул болгону 15 секунд ашып барса 1 мүнөткө чейин. Мына жер титрегенден тешкилип шамал кирип отурат. Титреп үйүңүз жер титрөө вообще жараксыз кириш вообще мүмкүн эмес. Анда жер тербенде сыртқа чыгарбай калдыңар. Партлардын алдына башты калкалаганга аракет кылуу керек. Bir жыл, 1 миллион жыл болгон жер титрөө ал эртең эле токтоп калбайт. Бул табигый нерсе, ошондуктан келечекте сөзсүз болот. Бирок качан болорун биз тилекке каршы билбейбиз. Мына азыр өзүңөр ичинен көрүп чыктыңар. Мына үй өзү 2005 жылы биринчи дубалы жарака аркага чалкалап кеткен. Анан биз ошо чалкалап кеткенден кийин мынанда таш алып келип, мына 3 упорду койгонбуз. Азыр кыскасы ушул үчөө сактап турат да үйдү, тургузуп турган ушул үчөө. 200 миң суда беребиз деп кеткен ошо ойдан жок. Мына азыр баламдын көкүлөсүндө чыгып жашап атам оğlum. Мына жер титреп үйүңүз жер титрөө вообще жараксыз кириш вообще мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, болбой калдык. Эми ушул өкмөттөн бир жардам болсо деген биздин ошо сураныбыз. Мына карасаң мындай. Бирөөң сүйлөгүлө, бирөөң асакай кыш болот. Биздечи. Сондай төбөдө бир томпон кийбесең, бизде өлүп калыш элек эмес өзүчү. Ошерге сиз келип жашап көргүлө деп толугу сунушмаса. О, аз келгенсиңер үйүбүз мына жер титрегенден тешкилип шамал кирип отурат. Эгерде мектептерде кандайдыр бир кырсык катталса, тез жардам кызматына чалганга чейин биринчи медициналык жардамды кантип көрсөтүш керек? Муну азыр бизде Карагулча районундагы Исмаилов атындагы орто мектептин окуучулары көрсөтүп берет. Анашка, не болду? Жардам бергилечи, Анашка. Не болду? Жардам керекпи? Бизде эс болуп калган кыз. Буга кантип жардам бериш керек? Биринчиде өзүбүздүн коопсуздугу карайбыз. Оозунда бир нерсе тыгылып калышы мүмкүн. Аны карайбыз. Дем алып жатат, демалуусу бар. Жөн гана эс болуп калган. Буну ыңгайлуу абалга жаткырабыз. Колду коюп, тизени бүгөбүз дагы. Чыканак менен тизеден басабыз. Анан оозун ачып коебуз. Дем алганга ыңгайлуу болсун. Анан жүзүчкө чалабыз. Биз азыр бул 6-класстын окуучуларына кирип сурамдоо кылып көрөбүз. Чын эле өзгөчө кырдаал түзүлгөндө булар кантип качышты же болбосо кандай бекиништи, деги эле кантип сактанышты билишеби? Азыр байкап көрөбүз. Уруксат беришке. Кирсек болот, Саламатсызбы? Кандайсыңар? Жер титрегенде биринчиден терезенин түбүнө же партанын түбүнө отуруш керек. Эң негизгиси, мына көрүп атасыңар, мына жерде терезе турат, Бул 6 балдык жер титрегенде эмес, даже 4 балдык жер титрегенде дагы сынып, эметип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жер титреген мезгилде мондай терезелерден алысыраак мындайраак отургула. Мунун баарын каяктан үйрөнүп алдың сен? Мунун баарыны ата-энем үйрөткөн. Эжекелер дагы үйрөткөнбү? Ооба. Эшикке катып чыгыш керек, же болбосо өтө чүрүгө звонить этиш керек. Класстын ичинен туруп алып, Ооба. 101 номерине чалыш керек. 101 номерине чалыш керек. Ал каякта? Чоңайдабы же Оштобу? Ошто. Ошто, Ооба. Ал келгенге чейин, Оштон келгенге чейин 8 саатта мектеп бүтүп кетпеби? Бул Чоң Ала районунун Жекенди айыл өкмөт башчыларынан баштап милиция кызматкерлери бардыгы ушул сиздер көрүп турган имаратта жайгашкан. Айыл өкмөт башчыларынан баштап бардык кызматкерлер бизге абдан нааразычылыгын билдирип жатышат. Ушул жерде ушул абдан эле
жарактан чыгып калган имаратта отурушат экен чындыгында. Биз болсо азыр ушул имараттын ичин көрүп таанышып чыгабыз. Акыбал чыдакпы, Акыбал чыдак. Жекенде айыл өкмөтүндө мына айыл өкмөт башчы, милиция жана башка өкүлдөр иштеген имарат экен. Мунун абалы мынчалык мынчалык жаман болуп калды. Бул имарат өзү Жекенди айылдык округунун административдик имараты. Бул айылдык округдун имараты 1960-61 жылдары ошол Карамык айылына мектеп үчүн салынган. Андан кийин Карамык айылына мектеп түшкөндөн кийин 85 жылдан баштап бул жерде айылдык округунун административдик имараты болгондагы айылдык округдун кызматкерлери ушул имараттарда отуруп эл үчүн кызмат кылып жатабыз. Табигый кырсыктар, жер көчкү, жер титирөө же кандай бир табигый кырсыктар болгондо эвакуацияга канча убакыт берилет? Чыгып кетүүгөчү? Канча убакытта чыгып кетсе болот мектептен? 16-7 минутада чыгып кетиш керек. Кайда себеби биринчи жолку жер титирөө 20 секундта кайталанат, ошо 20 секундка калбай чыгып кетиш керек. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, табигый кырсык бул айтып келбейт. Мисалы азыр деле болуп кетти деле, Кудай сактасын. Мисалы азыр давайте азыр баштайбыз мына. Болуп кетти деле, баштадык мына. Бүт мектепти алып чыгып кетели, кантип алып чыгып кетесиз? Азыр. Биз азырбы? Азыр алып кеткенде жок. Талчок мезгилинде биз алып кете албайбыз. Себеби 20 секундта кайра келиш керек. Ошол минуттан ичинде алып чыгып кетишибиз керек. Ага чейин биз балдарды партанын астына жашын деп үйрөткөнбүз. Парталардын астына талчок мезгилинде паникага түшүп качып кетүүгө мүмкүн эмес. Балдар эмне кылат? Партанын астына тыгылышат. Тиякта мындай терезелер турбаган жерлерге, шкафтар турбаган жерлерге. Андан кийин экинчи талчок болуш керек. Санап баягы эмени убагында эсептеп туруш керек. Ошол мезгилде кичине болгону анан экинчи талчокко чейин. Анда азыр кырдалды. Экинчи талчокко чейин деле, экинчи талчокко чейин кырдалды. Ошондо кантип алып чыгып кетесиз? Азыр текшерип көрбөйлү анда. Азыр ушул тапта. Баштадык, Баштадык. Бүт мектеп боюнча. Өзүбүз дагы бүт мектеп боюнча кантип чыгып кетебиз? Анда азыр неме бериш керек? Сигнал. Жок, ошону баштайбыз мына. Элестетели анда. Ооба, сиренаны бериш керек. Ооба, сиренаны бериш. Жок, ошонун барымы? Берилет. Ошонун барын баштайбыз. Баштадык мына, ошонун барын баштадык. Астына кире калат, Мындан чыгабыз. Чыгабыз, кеттик. Бүт мектепти алып чыгып кетели азыр. Кет, жүрү. Баспайсың да, директор сиз калып каласыз мына. Чыкадык. Директор калып калды. Директор баспайсыз, сиз керексиз да мектепке. Бул жака чыгасыз, бул жака. Бүт мектепти алып чыгып кетели, бүт мектепти. Кайсы бурч менен кетиш керек? Бул эшиктен чыгыш керек белем, эвакуациянын эшиги. Үстүнөн келген, этаждан келген окуучулар ушул эки эшиктен чыгат. Анан мынау жердегилер ушул главный ходдон чыгат. Бизде бөлүнүп койгон да. Тиги эшик иштейби азыр? Иштейт, ташталып туруп жүрөт, аймага сагатчылап. Эми биз сигнал берген жокпуз. Экөөңүздөр эле дегениңиздерден анан дедик. Сигнал берсекчи. Сигналды. Сигнал берсе. Тревога бербейлик азыр. Учебный тревоганы тиги мектептен. Ошол жака даярдалган. Эми азыр биз ачып даярдалган, бул жак даярдалган эмес да, ошон үчүн биз даярбыз бу жерде дечеби. Табигый кырсыктар эми азаттык билес эмес. Ошол жака алып барабыз. Сиз даярсыз. Мен даярмын. Анда кеттик. Анда тиги эшиктерди ачышыңыз керек. Ачып бере кел, мынаны шаршап ачып ача койгулачы майыл. Ичинен түрткүлө. Сиз сразу бере бергиле. Навхозага чейин тилкап үлгүрөбүз, үлгүрсө ачат, ачпайт. Ачпасак бизде бала көп да. Мен түшүнүп атам, жер титирөө болгондо алдына билбейт. Болгондо эми бу жерде завхоз бар, алар булар азыр. Кандай завхоз азыр? Завхоз азыр айткан жокпуз да биз. Сиз жер титирөөндө айтпайсыз да. Ооба. Эгерде кандай бир табигый кырсык болсо, мына ушул эки эшик атайын ошо эвакуациялык жол менен окуучуларды алып чыгып кеткенге жайланышкан. Бирок мен абдан колума сыйрып алайын дедим. Бул жерде мыктап салган эшиктердин баарын. Жана ошондой эле мына ушундай чоң таштар менен такалган, окуучулар өздөрү болсо такыр эле ача алмак эмес буларды. Азыр өздөрү араң чыгарышты.